Muallimlerдин сабагын жеңилдетүү турчу жаңы бир программа менен тааныштыра кетмекчимин. Бул программа сиздерге сабактарды бүтүндөштүрүүгө, сабактарды кыйналбастан бир платформанын ичине жүктөп, ошону менен гана сабакты убактыңызды үнөмдөө жана сабагыңызды конкреттүү бир натыйжага жеткизүү үчүн колдоно турган программа менен сиздерге бөлүшө кетмекчимин. Бул программа сиздерге инновациялык технологияны жана ошондой эле керектүү натыйжаны алып келип берет. Бул программанын аталышы, урматтуу катышуучулар, Lesson Up программасы. Lesson Up программасына катталуу жана кандай кылып аны иштетебиз, видеонун аягына чейин көрүңүздөр, бүт баардык маалыматтарды сиздерге көрсөтүп берем. Ал үчүн биз интернетке киришибиз керек. Яндекспи, Google'бу, башка бир интернет желелери болобу, каалаган менен кирип, сиздер мисалы үчүн мен ушул аккаунтум менен кирейин. Аккаунтум менен кирип, бул жака издөөчү бөлүкчөгө сиздер Lesson Up деп жазасыздар. Lesson Up программасы англисче мынакей Lesson Up деп издейсиздер. Lesson Up деп издейсиздер. Lesson Up деп издегенден кийин эми бул жакта 2 бөлүк чыгат. Lesson Up Student, Lesson Up Teacher деп тренинг платформ деп чыгат. Ошол жактан эми сиздер өзүңүздөр карашыңыздар керек. Бул жакта сиздер мынакей Lesson Up онлайн тренинг платформасы деген бөлүккө киресиздер. Lesson Up деген мынакей ушул платформага кирсеңиздер болот. Мен описание ссылкаларын да калтырып коемун. Бул жака киребиз. Киргенден кийин эле бул англисче болушу мүмкүн. Сиздерге түшүнүктүү болушу үчүн мышканын оң капталын басып туруп, перевести на русский кылып койсоңуздар болот. Менде Google переводчик болгон үчүн өзү автоматтык түрдө орусчага которо берет. И ушул жака киргенден кийин принимать бөлүкчөсүн басабыз. Баскандан кийин бул жакта сөзсүз түрдө регистрация сөзүн басып, бул жака регистрация кылабыз. Эми караңыздар. Я педагог, я студент. Сиздер мугалим болгондугуңуздарга байланыштуу сиздер я педагог деген кызыл бөлүкчөсүн басабыз. Эми ушул жакта сиздердин электрондук аккаунтуңуздар компьютерлериңиздерде туташкан эмес болсо, анда ушул жака электрондук имяңыз, почтаңыздарды жазасыздар. Мындай кылып, электрондук почта, анан ошол электрондук почтаны кайталап жазасыздар. Эгерде меники, мисалы үчүн, Google аккаунтум бул жакта болгон үчүн, мынакей Google аккаунтум бар үчүн мен продолжить через Google дегенде эле басып, бул жактан аккаунтумду тандайм. Аккаунтумду тандап, астына түшүп продолжитти басамын. Бастым, мынакей бул жака аккаунтум келди. Нурлан Замиров. Я принимаю. Бул жактара галочка киргизөбүз, начать деген сөздү басабыз. Страна, сиздер кайсыл жактабыз? Мисалы үчүн Кыргызстан. Бул жактан Кыргызстанды табабыз. Бул жака жазсаңыздар деле болот. Кыргызстан деп чыгат мынакей. Название своей школы. Мисалы үчүн эми бул жактан көп мектептер чыкпашы мүмкүн. Бул жака эми мектепти жазсаңыздар болот. Чыңгыз Айтматов деп жазып койдум. Караңыздар. Город вашей школы кайсыл жакта жайгашкан? Мисалы үчүн Бишкек же болбосо региондордо, айылдарда бардыгын жазасыздар. Мен Бишкек дейин. Бишкек регистрация сөзүн басамын. Бул автоматтык түрдө регистрация кылды. Караңыздар. Регистрация кылды. Эми бул сабакты биз кантип жасайбыз, кандай кылабыз, сиздерге
толук маалымат көрсөтүп берем. Эми бул программанын ичи жанагындай англисче болуп атса, мен айткандай орусчага которуп алсаңыздар болот. Мышканын оң капталын басасыздар, перевести на русскийге коюп аласыздар. Эми караңыздар, бул жакка биздин сабагыбыз коюлду. Коюлгандан кийин эми бул бөлүкчөнү биз андан ары улантышыбыз керек. Лесена программасы өтө жөнөкөй программа. Караңыздар, бул жакта мынакей новый урок деп жазылып турат. Ошол сабакты түзүш үчүн новый урокту басабыз. Баскандан кийин бул жакта новый редактор, классический редактор деген чыгат. Мен бул жака классический редакторду тандадым. Тандагандан кийин, мисалы үчүн бул жака сиздер Лесенин сабагыңыздардын эмне темада болорун жазасыздар. Мисалы үчүн мен Кыргызстан деп эле коеюн. Кыргызстан следующийге барагын өтөбүз. Кыргызстан деген менде барак ачылды. Эми урматтуу мугалимдер, Кыргызстан боюнча маалыматтарды бул жака киргизип баштайм. Мисалы үчүн бул PowerPoint сыяктуу эле иштегенге болот. Мисалы үчүн фонун мен могу свет деген бөлүктөн алып келип сарыга өзгөртө аламын. Бул выделение кылып, мен текстин чоңойтуп, мисалы үчүн караңыздар, Кыргызстан текстин светин дагы өзгөртө аламын. Караңыздар, кызылга койдум. Мага могу свет жакпай атса, мисалы үчүн көккө коюп койсоңуздар дагы болот. Мынакей Кыргызстан деп жаздым. Бул темам жазылды. Эми экинчи баракка өтүш үчүн плюс белгисин басабыз. Мынакей ушул жактагы турган плюс белгисин, же болбосо добавлять дегенди бассаңыздар, сиздерге ушундай болгон бөлүк чыгат. Информационный слайды, интерактивный слайды. Бизге маалымат бериш үчүн информационный слайд керек. Биринчи маалымат берип алабыз. Бул жака караңыздар. Слайд, видео, сүрөт, PowerPoint'тан же веб-сайттан биз маалымат бере турган слайд жасасак болот экен. Интерактивный слайд бул жакта мисалы үчүн окуучунун жөндөмдүүлүгүн, окуучунун сабакты бышыктоосу боюнча маалыматтарды ала алсак болот экен. Мисалы үчүн мен бул жака слайд деген бөлүктү тандаймын. Создать свой собственныйды басып, экинчи баракты түзүп атам. Эми экинчи баракта сиздер каалаган темаңыздарды жазсаңыздар болот. Мен мындай эле жазып коеюн. Жазып койдум. Экинчи ушул жака мен сүрөт алып келгим келет. Изображенияны басып, из моих загрузок или интернеттен издесеңиздер болот. Мен компьютердеги сүрөттү алууну көрсөтөйүн. Бул жактан из моих загрузок дегенди басабыз. Бул жактагы загрузить бөлүгүн басып, мен рабочий столумдагы маалыматтардан алып келип алсам болот. Мисалы үчүн менде азыр сүрөт деле жок бул ноутбукумда. Бул сүрөттү алып көрөйүн. Мисалы үчүн алып көрдүм, открытьты бастым. Бул автоматтык түрдө жүктөлдү. Анан жүктөлгөндөн кийин мынакей ошол сүрөттү бир басып коем. И добавить уроку. Мисалы үчүн мынакей караңыздар, мага фон болуп түштү. Фон болуп түштү. Бул уже сүрөт коюлдук. Андан кийин добавлять. Добавляйтты басып, видеону бастык. Видеону басардан мурун бул жака YouTube'дагы же болбосо из библиотеки, сиздин өзүңүздүн ноутбугуңуздагы видео болсо, из библиотеки деген тандайсыз. Мен мага YouTube'дагы видео керек. Анын үчүн мен бул жака YouTube деп издеп аламын. Интернеттен алышым керек. YouTube'дагы ссылка керек. YouTube'га киремин. YouTube'га кирип, мен бул жака Кыргызстан Кимин алам, мынакей могул Кимин. Видеого киремин. Бул бөлүктүн поделицасын басамын. Копировать ссылку. Кайра Лесена программасына киремин. Бул жака вставить этемин, добавлять. Окей. Экинчи бөлүктө уже эмне болуп кетти?
менин видеом коюлду. Ал эми мисалы үчүн башка бир сабак өтүп атканда бул lesson up программасы абдан аябагандай жакшы да. Эмне себептен жакшы? Анткени сиздер сабак өтүп аткан учурда баардык бөлүкчөнү ушул жака камтып алганга толук мүмкүнчүлүк бар да, толук мүмкүнчүлүк бар. Сиздер бул маалыматты, ушул керектүү бөлүктү бир эле багыт менен көрсөтүп алганга. Мисалы үчүн сабакты баалоодо башка программа колдонуп, сабакты кайталоодо башка программа, жаңы сабакты башканда, видеону башкага коюп отурбастан бир эле конкреттүү бир программанын ичине бардыгын батырып койсоңуздар, сабагыңыздарды эффективдүү өтөсүздөр. Экинчи добавлять изображение интернеттен же жүктөгөндү көрсөттүм. Эми веб-сайт. Веб-сайт болгондо эми кандай веб-сайттар бар? Веб-сайт бул ар кандай бөлүктөр менен алып келсек болот. Мен мисалы үчүн интернетке кирдим, Кыргызстан деп издедим. Кыргызстан боюнча мага браузер ушул маалыматты берип атат. Бул маалыматты алыш үчүн мисалы үчүн Википедияга келип мышканын оң капталын бассам, копировать адрес ссылки деген бар. Копировка кылып алам. Сиздер эми бул маалымат эмес, башкаларды деле жазсаңыздар болот. Добавляйтты басып коеюн. Караңыздар. Бул жак автоматтык түрдө сайтка айланып кетти. Көрдүңүздөрбү? Бул жактан каалагандай маалыматты окуучуларыңыздарга бере аласыздар. Интернетке кирип издеп отурбастан эле ушул жака жайгаштырып койсоңуздар, мынакей караңыздар. Бүт бардык маалыматы ушул жака кирип кетет. Эми бул сиздердин колдонгонуңуздарга жараша болот. Кайсыл бөлүктөр менен аласыздар, Кыргызстан боюнча кайсыл бөлүктү сиздер талкуулайсыздар, ошого жараша коюп койсоңуздар болот. Өзүңүздөргө жараша кете берет. Мен азыр башка теманы коюп койдум. Бул жака кирип өзү автоматтык түрдө бул сайтка айланып кетет. Экинчи бөлүк кайра добавлять, мисалы үчүн сабактарыңыздарды кайра веб-сайт койгонду көрсөтүп берейин. Мынакей Кыргызстан дегенге каалаган бөлүктүкүн киргизсек болот. Мисалы үчүн Кыргыз Республикасынын президенти дейт. Алабыз, копировать адрес ссылкини басып, lesson up программасына кирип, ссылкабызды ушул жака жайгаштырабыз. Добавлять. Бул биздин экинчи барагыбыз. Бул автоматтык түрдө бул жака жайгашып калат. Мынакей мындай болуп эле. Кыргызстан кимини да жайгашып калат бул жака. Ошол сыяктуу коюп кете бересиздер. Мисалы үчүн добавляйтты басайын. YouTube'ду кайрадан издейин. Кыргыз бийи деп издейли. Кыргыз бийи. Кыргыз бийи кандай жакшы кыргыз бийлери бар. Алып тандайсыздар. Эми өзүңүздөргө жараша кандай тандаймын десеңиздер, ошого жараша бул жакта эми көптөгөн бөлүктөр бар. Сиздер ошону тандайсыздар. Мисалы үчүн могуну алып көрөлү. Мынакей караңыздар. Dear passengers, welcome to Kyrgyzstan. Our plane landed at Manas Airport. Бул видео сизге жакты. Кыргызстан жаратылыштары боюнча бардык бөлүктөрүн сиздерге алып жайгаштырды десеңиз болот. Поделиться басабыз, копировать ссылку, кайра lesson up программасына кирип, видео дегенди басып, YouTube'дагы ссылкасын коюп коебуз. Добавлять коюлду. Бул видео автоматтык түрдө бул жака коюлуп калат. Эми сабактарыңыз боюнча маалымат бердиңиз, сүйлөдүңүз, биз интерактивдүү бөлүгүнө баралы. Добавляйтты басалы, контрольный опрос. Биз суроо жооп кылабыз. Суроо жооп, контрольный опросту басабыз. Создать свой собственныйды басып, сабакты бышыктайбыз. Кыргызстанда канча облус бар? Кыргызстандын канча облусу бар деп жазсак туура болот го дейм.
суу бар деп суроо коелу. Караңыздар. Эми бул жака мен 6 дейм, 7 дейм, 8, анан 5 дейм. Караңыздар. Эми кайсынысы правильный ответ болсун, мынакей бул жакта астында правильный ответ деп турат, ошол жакта меники сыга белги коюп коем и бүттү. Кайра добавлять басамын, контрольный опрос, создайте свой собственный дегенди басып, кийинки суроого киребиз. Мисалы үчүн бир эмени жазсак болот. Кыргызстандагы тоолуу аймак. Тоолуу аймакка бизде Ысык көл кирет. Ысык көл, Нарын, Талас, Ош дейли. Мисалы үчүн биздин эмебиз боюнча Б варианты туура. Бны басабыз. Добавляйтьты басабыз. Добавляйтьта мисалы үчүн кийинки сурообузга карта разума. Карта разума кылып көрөлү. Создать свой собственныйды басабыз. И бул жака сиздер суроо бересиздер. Кыргызстан бул жак карта разума бул кластер сыяктуу бөлүк да. Мисалы үчүн Кыргызстан сиз үчүн, Кыргызстан мен үчүн дейин. Үчүн деп туруп тире коюп коюм. Бул жака окуучулар өздөрү жооп берет. Кыргызстан мен үчүн мындай деп кете берет да. Добавлять. Кийинки открытый вопрос. Создать свой собственныйды басабыз. Бул жака сиздер окуучулар жооп бериши керек да. Окуучулар ошол бөлүктү талкуулаш керек, ошол нерсени талкуулай кыла турган бир бөлүктү жазасыз. Мисалга Бишкек деп эле коеюн, окуучулар жооп берет бул жака. Добавляйтьты дагы басалы. Фото вопростун кереги жок. Андан кийинкисини тандап создать свой собственныйды бассак, бул жакта сиздерге окуучуларга открытый эле коюп коюшуңуз керек, анткени бул жакта Кыргызстан боюнча бир маалыматтарды берип кетет. Добавляйтьты басабыз. Интерактивность видео койсоңуздар да болот, койбосоңуздар да болот. Андан кийин эң аягында голосованияны басып, создать свой собственныйды басалы. Бул жакта стандартный эмоджи шкала. Бүгүнкү сабак деп туруп мындай суроо коюп коеюн. Стандартный кыла турган болсоңуз, бул жака түшүнүктүү болду. Орточо. Түшүнгөн жокмун, мисалы үчүн. Түшүнгөн жокмун деп кете берет да. Бул жакта каалагандай сөздү жаза берсеңиздер болот. Добавляйтьты басабыз, кайра голосование. Создать свой собственный кылып. Стандартный эмес, шкаланы коелу. Өзүңө канча балл бересиң, мисалы үчүн. Канча баа бересиң дейли. Бул жакта эми бул жагы бирден 10го чейин дейм. Мисалы үчүн бирден 10го чейин. Мындай кылып мындай окуучулар чылдыра берет. Бул шкаланы эми ар түрдүү суроого, ар кандай бөлүккө колдонсоңуз болот. Добавляйтьты басып, голосованияга кирип, создать свой собственныйды басып, кайра ушул стандартный деген жактан эмоджи деген тандап алсак болот.
Бүгүнкү дейли суроо берип коебуз. Бул окуучуга ушул бөлүк менен сабакты жыйынтыктайсыз. Эми ар түрдүү барак менен койсоңуздар болот. Бүткөндөн кийин учить дегенди басабыз. Бул жака Кыргызстан, начальная школа, начальное образование или среднее, высшее, биз среднее образованияны тандайбыз. Темабыз эмне болду? Предмет. Кайсы предметтен сабак бересиз? Мисалы үчүн мен тарых деп коеюн. Возрасттары канча жашта? Меники 13 жашта дейин. Хорошо дегенди басып туруп, бул кийинки бөлүккө киргизебиз. Окуучулар бул сабакка кириш үчүн адегенде ушул QR кодду окутуп алышат телефон менен. Телефон менен окутуп алганы оңоюраак болот, анткени ошол тесттерге автоматтык түрдө жооп бериши үчүн, башка бир бөлүктөрүнө кылыш үчүн ушул бөлүктү сохранить этип окуучулар алат. Мисалы үчүн мен Нурлан деп туруп сохранить этип коеюн. Бул жака Нурлан деген окуучу кирди дейт. И сабакты баштайбыз. Биз бул жактан биринчи сабакка бардык. Караңыздар. Биринчи сабагыбыз, биринчи бөлүгүбүз ушундай болуп башталды. Экинчи бөлүккө сабак барабыз. Үчүнчү бөлүккө сабак барганда мынакей видео автоматтык түрдө бул жака чыгып калат. Эч жака баруунун кереги жок. Ушул программанын ичинде болот. Кийинкисине өтүп кете бересиз. Мынакей бул жакта дагы автоматтык түрдө эле сайт ачылып калды. Көрдүңүзбү? Бул жактан эми сайттан сиздер ар түрдүү маалыматтарды берип алсаңыздар болот. Мындай кылып ар түрдүү бөлүктөрдү колдонгонго толук мүмкүнчүлүк бар. Караңыздар. Ар түрдүү государственный язык киргизский, бул жакта бүт бардыгы жазылып калат. Кийинки бөлүк сүрөттөгөм жүктөлбөй калыптыр. Тест башталып атат. Мен азыр автоматтык түрдө бул жака переводчик кошулуп калган үчүн орусча отуруп атат. Бул жака окуучулар белгилейт. Мисалы үчүн белгиледим. Всё. Мынакей. Туура жооп болду деп бул кийинки келет. Экинчи суроо рейтинг боюнча окуучулар мындай болду деп сиз маалымат берип кетсеңиз болот. Мисалы үчүн мен туура эмес жооп берип коеюн. Мындай болуп калат. Ош деп канча жооп белгиледи, кайсылга белгиледи, бирок туура жообу кайсы? Нарын областы болчу деген сыяктуу. Рейтингтерди окуучулар көрсөтүп турат бул жактан. Кыргызстан мен үчүн мекеним деп мисалы үчүн мындай жазайын. Өлкөм, эми кыргызча кичинекей эле кыскача жаза турайын. Өлкөм жашаган жерим деп коеюн. Эми кыскача жазайын. Эми окуучулар бул жака толуктаса болот да. Аябай көп жазып. Мекеним дейин. Мисалы үчүн окуучулардан келет, ачып окуй бересиздер. Жашаган мекеним, өлкөм деген сыяктуу окуучулар жооп келген сайын ушул жака чыгып кете берет ар кайсындай. Ответаны калалы. Кийинкиге өтөбүз. Бишкек. Мен бул жака Бишкек боюнча маалымат берем. Мындай эле жазып коеюн. Ар түрдүү маалыматты берсек болот. Мен азыр убакыт тардыгына байланыштуу мындай эле кылып коеюн. Окейди басам. Бул жака Нурландан ответ келди. Бастык, артына Нурлан окуучулардын заттары чыгат да. Сабакка тийишелүү аябай гана жакшы бул. Карточкалар менен иштөө. Нурландын жообун угалы эми мындай болду. Бишкек шаарынын ушундай Бишкектеги эң биринчи мэри болуп баланча кылган. Бишкектин азыр калкынын саны мынча, Бишкекте ушундай көрүнүктүү жерлер бар деген сыяктуу мен бул жака жооп жаздым дейм. Сиздер деле ошол сыяктуу мисалы үчүн Сак доорогу, Кокон хандыгы, Үркүн деген сыяктуу темалар ар бир өзүңүздөрдүн сабагыңыздарга, предметиңиздерге жараша колдонсоңуздар болот.
Андан кийин биз экинчисин басалы. Бул жакка экинчисин басалы. Бул жакта эми ответтерди окуучулар өздөрү сабактагы түшүнүгү боюнча телефондон жазышат. Бул жакта карточкаларды иштөө боюнча сөз болот. Мисалы үчүн показать вопросы. Студенттер өздөрү көрсөтүп кете берет. Правильных ответов келген жок деген сыяктуу. Анан бүгүнкү сабак кандай болду дегенде окуучулар түшүнүктүү болду дейт. Анан мисалы үчүн түшүнүктүү болду, түшүнүксүз болду деп окуучулар өздөрү рейтинг жүргүзөт. Скала боюнча өзүңө канча баа бересиң? Мисалы үчүн мен 10 деген баа бердим дейин. Окей. Мисалы үчүн 10 деген баа бердим дейин. Окей, бул жака окуучулар коюлду. Бул жакта окуучулар өзүн баалоо болот. Андан кийин как вы сегодня дегенге окуучулар бул жактан мындай кылып каалаган эмоджисине баа берип кое алат. Бул жактан караганда мынча окуучунун маанайы мындай экен, бул окуучулардын маанайы мындай экен деген жыйынтыкка келесиздер. Урматтуу бүгүнкү YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү, бүгүнкү сабак жакты деген ойдомун. Бул программаны дагы сөзсүз түрдө өзүңүздүн сабагыңыздарда колдонгонду унутпаңыздар. Программанын аталышын дагы бир жолу айта кетейин. Lesson Up программасы. Биздин каналга катталып, подписка кылып, биздин видеолорубузга өзүңүздөрдүн сын пикирлериңиздерди жазып, катталып, лайк басып кетүүнү унутпаңыздар. Мындан аркы дагы видеолор сиз үчүн кызыктуу болот деген ойдомун. Жакшы калыңыздар.